Assalamu алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу биздин мекендештер. Туугандар, бүгүн 12 май, аптанын 7-чи күнү. Степной деген айылдан, Бишкектеги объездинин боюнда Степной деген айылдан чыгарыш болуп жатат. Ошол жердеги 3 тай бар экен. Жанар деген акебиздин тайларын көрсөтүп беребиз чагылдырып. Азыр биринчи эле тору кашкасынан баштайын. Жанар эке, бунун жашы канча бу өспүрүмдүн? 1 жашар тору. Бою 1,45 тору экен жанарына кашкасы. Күчтүү бейин болот. Мондай, тору кашка экен жанар. Ошондой карап тура бериңиз. Мен алыстандагы буттарын, көкүрөк, омуролорун полный көрсөтүп берейин. Жакшы жылкынын баласы деп коебуз. Породасы кандай бунун? Местный Бишкекте эле туулган тай, Бою 1,45 дедиңиз, а? 1-2 астыга чу деп жылдырып жетилесек болобу? Чу жанар. Көрүңүздөр. Бул биринчи номердеги тай болуп жатат. Баскандарында көрүңүздөр, чу жанар. Баскандарында көрдүңүздөр. Мен алысыраак турайын дагы жылкыны моундай кылып айлантып көрсөтүп берейин. Жакшылап байкаңыздар, комменттерге жазасыздар. Комментарий ачык болот. Бул жаныбардын баасын канчага коесуз? 115 миң сом. Сата турган эле бааңыз экен, Тишин аштыра баштырбайбы? Аштырат. Секин барып тишин бир байкап койбойлубу? Өспүрүмдүн. Эсиле аштырса. Аштырбаса тим эле коюңуз, келгенде өздөрү көрүп алат. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи тай ушул тору кашка тай болду. Азыр эми bundan кийинки 2 тайын көрсөтүп маалыматын жеткиребиз. Көрүңүздөр, сындаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Жанар акебиздин экинчи тайларда чыгып калды. Экинчи менен 3-үнчү номер 2 тайын бир эле кармап тартат экенбиз. Бир айлантып көрсөм, булардын жаштары кандай болуп калат? Булар 1 жаш болот да. Булар 1 жашка чыктыбы? 1 жашка чыгыптыр. Сол жактагысы чоңураакпы же экөө бирдейби? Бирдей. Арттарынан караганда негизи экөө бирдей эле көрүнүп жатат. Азыр мен асты жактарын да көрсөтүп коеюн. Булар жаныбарлардын породасы кандай? Породасы будиондор. Будиондор. Бирөө кашкасы бар, бирөөсүнүн кашкасы жок экен. Алыстан көрсөткөндө. Жакшылап көрүңүздөр. Көкүрөк омуролору көрүнүп атабы? Бирөөсүнүн кашкасы бар, бирөөсүнүн кашкасы жок экен. Бу будион болгондо Бишкектеги эле туулган тайларбы же? Бишкектеги туулган тайлар экен. Ошондой карап туруңуз, мен жакыныраак барып буттарын көрсөтүп коеюн жакшылап. Омуросу Таза. Буттары жакшы. Буттары көрүңүздөр. Капталган да көрсөтүп жатам. Ата энесинин бойлору чоңбу? Чоң. Ошондо таза будион да булар, Таза будион. Таза будион тайлар. Булардын бойлору азыр ушул турушунда канчага барат? 46. 1,46-1,47ге барат экен. Будион тай издегендер болсо көрүңүздөр. Булардын бааларын канча коесуз? Жеңил эле? $1200. 110 миң сомдон кыргыз сомго айтылды. 110 миң сомдон кеми бар. Долларга $1200 болот экен ээси айтып жатат. Мен дагы калькуляторго салып экранга жазып өтөм. Ээсинин номери экранда жазылган. Төмөндөгү номерлерге байланышасыздар. Тайлар жакса, жылкылар үчүн видеого класс басып коюңуздар. Айлантып да жакшылап көрсөтүп коеюн. Баалары 110 миң сомдон.